Тенти Адышева. Кылы үзүлгөн комузум. Эскерме баян. Чыгарманы аудиолоштурган Адилет Чубаков. Жомарт кийинки жылдары өтө эле өзгөчө толгонуп жүрдү. Бир күнү мурунку жазылган кол жазмаларын аңдарып казып отурду да, бир окумда ордунан секирип туруп, бир кезекте ыр деп эле тандырап, ар нерселерди жаза берген экенбиз. Ырды кандай жазышты мен эми араң түшүнүп жүрөм. Ар кими өзүбүздүн дилибизди табышыбыз керек экен. Мына эми мени Курманжан даткадан көрүп алышсын, деп эшикке чыгып кетти. Мен зонтикти көтөрүп артынан чыктым. Террасынын түркүгүнө жөлөнүп, терең ойлонуп турган экен. Мурда деле ушул ойлор Жомарттын жүрөгүндө болгон. Мисалы, Ала тоо аскасынан ашалык деген ырында кийин мына ушул ойду көп айта турган болду. Мен эмес, кайбир жолдошторуна да, мисалы Түгөлбай, Саманчин, Алыккол жана башкалар айтып калгандары эсимде. Чынында эле Жомарт бул дүйнөгө эртерээк келип, эрте кетип калган экен. Эгерде биз 30 жылга кийин келип, эң жок дегенде 50 жашка чейин жашаса эмне? Табити укмуштай төкмө нукура таланты бүгүнкү күндүн адабият жана маданият деңгээли менен айкалышканда укмуш болбойт беле. Көпүлдөп, ырдап отуруп гана жазып койчу эле. Кол жазмасын кайта көчүрүү болбочу. Кайтарып окуганда анча-мынча сөз алмаштыруулар гана боло турган. Ыйынып отурбачу. Ырдап отуруп жазгандыктанбы, ырлары өзүнчө бир күүгө ылайыкталгандай болуп чыгуучу эле. Бир күнү мен Оозгу үйдө бала эмизип отургам. Жомарт ички үйдө иштеп отурган. Тыңшап турсам, кандайдыр бир өзүнчө обон менен ырдагандай жазып жатат. Жомарт иштегенде тынчсыз эле. Бат эле ордунан туруп Оозгу үйгө эшикке чыга калып, ары бери күңгүрөнүп шартылдап басып, орто жерде балдарын эркелетип коюп, анан кайта отуруп иштечү. Мен ичимден иштегенде да чакчелекей тынчы жок деп калар элем. Адатынча чыга келди. Мен эми сен ырыңа да күү чыгарып жатасыңбы дедим. Мени жалт карап алып жылмайып, эмне экен? Эмне мени күү чыгара албайт дейсиңби? Алтын кыздын көп жерлеринин күүсүн өзүм чыгарып бергем. Ишенбесең Абдуластан сура. Мисалы Селкинчектин жана Көбүргөндү Көкчондун деген жерникин. Чынардын арыясынын обондору өзүмдүкү, деп күлүңдөп койду. Жомарттын үнү жок болчу. Эч качан компанияларда же өзүнчө деле ырдачу эмес. Ал эми ыр жазганда күңгүрөнүп, ырдап отуруп жазчу. Мен башталып калган сөздүн, окуянын учун үзбөс үчүн алдыга чаба кетип калып жатам. Эмесе кайрадан ошол менин жазуучуларга аралаша баштаган күндөргө дагы бир аз көңүл буралы. Бир күнү бизди Кубанычбек конокко чакырып калды. Көрсө мени отко киргизүү ниети окшоду. Ага чейин Мукемдикинде гана болгонбуз. Кубанычбек бизге кошуп, жазуучулардын бир канчасын да чакырыптыр. Ушул отуруш мен үчүн жазуучулардын үй бүлөчөлүктөгү кеңири катышуусу болду. Москвадагыны эске албаганда. Москва дегеним кыргыз адабият искусствосунун 10 күндүгү өткөн мезгилдеги күнүгө спектакльден чыккан соң ресторанга баарыбыз чогуубуз менен келип тамактануу шарт өңдүү болду. Жомарт жөнүндө сөз болгондо ар качан ушул убакка чейин аты да Жомарт, өзү да Жомарт эле деп калышат. Мен ошол биринчи мезгилдерден эле баштап Жомарттын марттыгына күбө болдум. Ресторанда отурганыбызда тамак ичип бүтүүнү күтпөстөн эле "Тенти, бол тезирээк, төлө акчасын, давайте расчет" деп шашмалактатып мага төлөтөт. Мен ичимден эмне үчүн биз эле төлөй беребиз дегеним менен ачык айта албайм. Анткени Жомартка али анчалык батынып кете элекмин. Жана келелек жатып эле анын акчасына өңдөнгөнүм болбойт го дедим. Деги мен Жомарттан көп ийменер элем. Ал өтө эле чоң кишидей сезилчү. Айырмабыз 10 эле жаш болсо да, мен турмуш курганга чейин ага агай деп кайрылуудан жазбадым. Алган эмес, турмуш кургандан кийин да алгачкы мезгилдери агай оозума кирип кетип, Жомарттын ачуусу келе түшкөн учуру болгон. Ушинтип Кубанычбектикинде коноктобуз. Бир мезгилде табакка эт келип коюлду. Кубанычбек табакты жасап, ашканадан жиберип өзү эле алек болчу. Жомарт ордунан тура калып эле устукандабай жиректерди ар кимдин табагына бөлүп, менин да, өзүнүн да табагына эт салып берди да, "Жей бергиле, тамакта эч нерсе калбасын" деди. Мукай, "Ой Жомарт, дагы эмне чыгарган турасың? Койсоңчу оюнуңду" деди. "Жок, Муке, тамашада тим койгула. Жузкем да барбалактап, жөн койгула Жомарттын оюна." Кубанычбек колуна бычагын кармаган боюнча кирип келип эле бош калган табакты көрүп, томсоро токтой калды. Ун чыга албады. Беттери, ийиндери кыймылдап кетти. "Жомарт, этиң аз экен. Мен таратып берип койдум. Мага да Тентиге да устукан жетпей калды" деди. Отургандар күлүп жиберишти. Кубанычбек шарт бурулуп чыгып кетти. Гүлсүнжеге кобурай, "Оюнуңар жаман, байкуш Анисаны курутат" деп Кубанычбектин артынан жөнөдү.
Жомарт күлгөн боюнча ашкананы көздөйгөт. Көрсө Кубанычбек Анисага дагы кайра эт салдырмак болуп жемелеп жаткан экен. Тамаша экенин түшүндүрүп, араң бас болушту. Ушинтип бардыгы мен үчүн жаңы. Дагы бир күнү Жомарт Кубанычбекти аялы менен конокко чакырдым. Этти көп салгын. Кокем экөөбүз нык тоелу деди. Биз бир чоң эрик салып койгонбуз. Баарын салдым. Кубанычбек Анисадан башка конок жок. Чоң чара менен бир этти чыгарып алып келип, алдыларына койдук. Кубанычбек этти карап алып: Жомарт, сен мени тентиге Кубанычбек соргок деп жамандаган окшойсуң. Бул этиңди жебейм. Мен ачка жүрүп турмунбу? Жалгыз мага эмне үчүн ушунча эт саласыңар, жебейм деп отуруп алса болобу? Жомарт айласы кетип, дагы чакырылган кишилер бар эле, келбей калышты. Тентинин да опыту жок. Канча эт салышты билбейт. Жаңы келсе деп жалынып жатып, тарынышын жазган. Деги ошол кездеги жазуучулар өтө катуу тамашалаша турган. Бирок ошого жараша тамашаны көтөрүшчү. Мен алардын сырын алгычакты таң кала берер элем. Булардын катуу тамашасынын бирисин айта кетейин. Согуш мезгили. Алымкул Үсөнбаев, Жомарт, Жусуп, Алыкул төртөө чолпон атага барып, Совминдин дачасында турушуп, Сталиндин атына Кыргызстандын эмгекчилеринин атынан кат жазмай болуп кетишкен. Иштерин бүтүрүшүп, кайтып келе жатып Торайгыр кыштагына токтошот. Машинелери бир аз мандемденген го. Буларды тааныганбы, же жөн эле соңуркаганбы, 2-3 айыл адамдары келип жолдоруна туруп калышат. Жомарт менен Кубанычбек тигилер менен таанышышып, Токобаев Молдогазынын туугандары экенин билген соң, өзлөрүнүн кимдер экенин айтышып, Молдогазы каза болуп, кабар келип кетип бара жатышкан болуп, тамашага салып кете беришет. Алыке Үсөнбаев аларды жемелейт. Ушинтип да ойнойсуңарбы деп. Жомарт кечинде келди. Эртең менен тура электе эле телефон чалынды. Жомарт алды да: ошентиби? Келишиптирби? Сөктүбү сени? Жомарт телефонду илери менен дагы телефон чалынды. Угуп туруп илип койду да Кубанычбекке телефон чалды. Мени да сөктү. Аябай ачуулуу. Эмне кылабыз? Алыкени Үсөнбаевди ортого салбасак болбойт, деди. Экөө бир топко сүйлөштү. Жомарт тынчсызданып калды. Улам сыртка кирип чыгат. Дагы телефон чалынды. Жомарт кылмыштуу күлүңетип: Мокем бизди чакырып жатат. Тенти менен келип менин карашымдан жеп кеткиле деди. Кубанычбек экөө улам сүйлөшүп жатты. Акыры бармай болдук. Жолдо Кубанычбек: Мокем бизди да иттей акмак кылат. Же кечирет. Жомарт: акмак кылса Тенти менен Анисаны кошуп чакырмак беле. Ким билет, деги бара көрөбүз. Алдыга Аниса менен Тенти кирсин. Булардын артынан биз экөөбүз кирели, деди Кубанычбек. Мокем Совет көчөсүндө 5-мектептин коросунда турушат экен. Андан соң бат эле биз турган 1-май көчөсүнө көчүп келишти. Айванчадан киргенде эле бышып жаткан эттин жыты келди. Кубанычбек: чын эле этке чакырган белем, деп купуңдап койду. Кирсек, Мокем жерге салынган төшөктүн үстүндө отурган экен. Аниса экөөбүздүн саламыбызга баш ийкеди. Жомарт менен Кубанычбектин саламына жооп кайтарган жок. Кабагы өтө бүркөө. Бир окум унчукпай отуруп калдык. Сөздү биринчи Мокем баштады. Чээриңер эле менин карашымбы? Жегилеби? Эл журтка бүлүк салып. Муну эмне десе болот? Деди. Аниса экөөбүздөн жазгандыбы өтө катуу айта албады. Кубанычбек биринчи эле тизелеп отура калып: Моке, эч деле жаман нерсе болгон жок. Сиздин өмүрүңүз узун болот экен. Азыр согуш мезгили, тамак аш тартыш болуп турганда биздин этке тоюшубуз жаманбы? Сизге деле зыян болбоду го? Коридордо бир-эки кабын туруп калыптыр. 1-2 койдун эти келгендир. Бир топ ойнойм да. Мокем бырс этип күлүп: Кудай ургандар, ушинтип да ойнойсуңарбы? Түндө туугандарыбыз өкүрүп келип түшүп калышса, жүрөгүбүз түшүп калды. Ой, оюндун да чеги бар да. Качан бала кыялды таштайсыңар? Уялсаңар бола, деп бир аз жемеледи. Мария жеңем кирип, жайдары мүнөзү менен: Кой эми Молдогазы, Тентекинилериңдин тамашасын кечир. Тамакты алып кетейин. Тынч отуруп тамак жешсин. Тентинин да үйгө биринчи келиши, деди. Байкуш жеңем өзүнүн берекелүү, кеңири пейилине жараша этти салган экен. Эч нерсе болбогондой бажыраңдап сүйлөшүп конок болуп отуруп, үйгө кеч кайттык. Мени таң калтырган нерсе, булардын өз ара жолдошчулук кыйышпас мамилелеринин бирин-бири түшүнүшүп, баалай билиши. Ошол кезде Мокем чоң даражалуу жоопту кызмат өтөп турган кези болчу. Жомарт менен Кубанычбектен жашы да бир канча улуу. Ошого карабастан өз ара ушундай кең пейилдикте, жолдоштук түшүнүктүүлүктө, же болбосо тентегирээк, эрке инилерине акылман агалыкта мамиле өтүшүнө мен өтө таң калуу менен ыраазы болдум. Мокемдердин үйүндө чынында биринчи болушум. Бирок мурунку жылы булардын колунан бир айча даам татыганбыз. Москвадан кайтып келген соң,
Ошол декадага катышкандардын бир тобуна Жети-Өгүз курортуна өкмөт тарабынан путевка берилип, барып калдык. Алардын ичинде бизден башка Жантөшев, Маликов, Осмонов, Жети Кашкаев жана башкалар бардык аялдар менен. Токобаев курорттун жанына өзү боз үй тиктирип, үй бүлөсү менен келип салды. Ал киши турган үйгө тез эле этке чакырылабыз. Жоомарт бир күнү мага айтты: "Мокемдин эле этин жей беребизби? Мен Кубанычбекти биринчи түшүрөм. Ал аябаган сараң. Аны түшүрбөсөм болбойт", деди. Мокемдикинде кезектеги отурушта Жоомарт айтып калды: "Кубанычбек, сен бир семиз козу таап сойгун. Мен ошонун куйругун бүт жейм. Эгерде жеп кете албасам, анда мен козу союп берем. Эгер жеп кетсем, сен дагы бир козу соесуң", деди. Отургандар дуулдап колдоп кетишти. Кубанычбек макул болду. Мелдешкен күн келди. Кубанычбек куйругу чоң козу таптырган экен. Баарыбыз Мокемдикине келдик. Эт чыгарылып алдыга киргенде чоң табак толтура гилтилдеген куйрукту алып келишип, Жоомарттын алдына коюшту. Отургандардын баарынын көзү Жоомартта. Жоомарт чоң бычакты алып, шашпастан: "Мен муну 3 бөлүп гана сугунуп коем", деп 3кө бөлөтилди. Анан Кубанычбекке карап: "Кубанычбек, экинчи козуну эртеңден калбай союшуң керек. Ошого макулсуңбу?" деди. Кубанычбек: "Жечи, деги жечи. Козу табылат", деди. Жоомарт күлдү да: "Мен жеңилдим. Козуну мен эле союп берейин", деп 3 бөлүнгөн куйрукту алып 3 табакка салды. Отургандар кыраан катка күлүп калышты. Куйрукту бычырган киши чыйпылдап жиберди: "О, айланайын Жоомарт, эмгегим өтүп кетти эле. Сиңиртелдүү болуш үчүн шиш менен отуруп бышырдым эле. Жок дегенде бир кесип ооз тийчи", деп. Жоомарт бир кесип оозуна салды. Биз дагы бир козу таап сойдук. Кубанычбек менен Жоомарт катуу тамашалашчу. Бири-бирин чымчылашпай отура алышчу эмес. Кубанычбек сөзгө чапчаңыраак, сөзгө конок бербей үстөмдүк кылып кетет. Жоомарт: "Кубанычбек, сен сөз жебей эле тажалай бергениң жаман. Сөз жесең боло", деп калчу. Бирок маданиятка тиешелүү, болбосо адабият искусствосунун ишмерлери жөнүндө сөз болгондо, экөөнүн ортосунда келишпечүлүктөй ой эч сезилбөчү. Биринин оюн бири жактап, толуктагансып тургандарын көп байкадым. Бир жолу Жоомарт эмне себептен айтып калды азыр эсимде жок. Мындай деген эле: "Кубанычбек адам, ал адилет сөзүнөн кайтпайт", деп. Ошол Жети-Өгүздө эс алып жүргөн күндөрдүн биринде тоого чыктык. Биз менен бирге чыккандар алдыга кетишти. Биз үчөөбүз кырда отуруп калдык. Ысык көл даана көрүнүп турду. Укмуштуудай сулуулукта мелбилдеп турган белем. Искусство залкарларынын ичинен биринчи жолу Шаршен Термечиковдун үйүндө болдум. Кыргыз көчөсүндө бир катар жапыстам үйдө турчу. Чакырган коногу Жоомарт экөөбүз жана Жумамүдүн Шералиев. Бир бөлмө үйүнүн ортосунда коюлган казан меш. Казанга толтура эт салынган, семиз тайдын эти экен. Шакем этти өзү оодарып, сапырып бышырып жатып, аялына кобурады: "Кече жанагы Кудай урган 100 граммды ичпе дейин десем болбой, балекетиңди алайын Мукашбайдын атасы". Кашан ичинде Мукаш Абдыраев, атактуу кыргыз композитору, булардын уулу. "Ичип алчы, кабагың ачылып, кубаттанып каласың", дейт. Ошол 100 граммды соккондон кийин жолборс болуп дүйнөгө батпай, кең пейилденип барып Жоомартты чакырып алып: "Мына эми бир жума жей турган этти бир эле жолу салып алыптырбыз", деп. Мен Шакемди театрдын сахнасында гана көргөм. Сахнага атайын куудулданганы чыгат түшүнүктүү болсом керек. Ал эми мындай өз ара турмушта да куудулдугун жасашы бир алды мага жетпеди. Сестейинки Жоомартка карасам, боорун тытып тоголонуп күлүп жатат. Жумамүдүн андан бетер. Ошондо гана мага жетти. Шакемдин үйүнөн кеткенче боорубуз эзилип бүттү. Ал киши көбүнчө куудул сөздөрүн өзүнүн аялынын айланасында түзөт экен. Мен жеңемди карайым таарынар бекен деген кыязымда. Кайран жеңем жылмайып гана момурооду. Көрсө жубайынын улуу чыгармасын терең түшүнүп, бийик баалаган көмөктөшү тура. Ошол жеңеме байланыштуу айтылгандардын бирисине токтоло кетейин. Шакем минтип баштады: "Жоомарт, жеңең менин казан, мен сенин казаныңды кайнатып эле отура бермек белем. Мен дагы иштейм, өз нанымды өзүм табам" деп эле ээленип кетти. Бир күнү кудуңда бишке орношконун айтып келди. Эмне ишке орношконун айтпай жатып, оозун толтуруп театр деп койду. Деги көрөйүнчү, чоң кызматкер болуп калбасын деп барып сурап кирмекчи болсом, уруксатсыз киргизбеди. Уруксатты директордон ала турганымды билип, бир жүрөгүм дүкүлдөп кубангандан кара терге түшүп, өкмөт үйдө уруксат менен киргизчү эле. Менин аялымда даражалуу мекемеге орношкон тура деп, уруксат менен кирип, кайда отурарын сурасам экинчи кабатты көрсөттү. Андан бетер жүрөгүм элөрүй түштү.
Өкмөттүн чоңдору экинчи кабатта отурушчу эмес беле? Бул менин аялым жетер жерине жеткен тура деп тепкичтен мүдүрүлүп көрсөткөн бөлмөгө акактай кирсем, кайсын айтайын? Байкушум чапанын желбегей жамынып гана ай чүрөктүн чүйрүйгөн чокойлорун кайтарып отуруптур. Баарыбыз күлдүк. Жеңем өзү да күлөт. Көрсө жеңем театрда спектакльдерге кийилчү кийимгече складты тейлейт тура. Ушинтип жоктон жомокту чыгарып, анан моокум кандырып, улуу куудулдун үйүндө бир кеч жыргаганбыз. Бул мен үчүн унутулгус күн эле. Мына ушинтип мен адабият менен искусствонун залкарларынын чөйрөсүнө жаңы гана жанашып, көп деле батына элек кезимде күтпөгөн жерден согуш чыкты. Биз анда Жоомарт экөөбүз балдар менен тоңдун жайлоосунда атамдыкында элек. Чоң шашке чем болсо керек. Үйдөн обочорок дөңдө айыл ападагылардын бир тобу сүйлөшүп отурган. Төмөндөтөн шашылгандай түрдө бир атчан чыкты. Кимдир бирөө капырай, береги неменин түрү жакшы көрүнбөйт го. Эмнеге мынча шашмалагандай деди. Баарыбыз сестейинки карап калдык. Кайбир күндөрү шашкан түрдө адамдар келип кетип эле турчу. Эмнегедир бул адам көзгө башкача көрүнүп, ар кимдин жүрөгүнө кандайдыр бир ыңгайсыз сезим келтирди. Атчан да жете келип, атынан ыргып түшүп, салам айтып, аксакалдарга кол берип отура кетти. Атам мынча ат тердетип шашылган кыязда жүрүп калыптырсың. Эл журтта тынччылыкпы? Келген адам бир убакта мукактана түшүп, жаман кабарды адам оңой олтоң эле айта салбайт эмеспи? Тынчтык болбой калган өңдөндү. Герман бизге кол салып, согуш чыкты. Кабар келди. Эмне дейт? Отургандардын баарынын оозунан чыккан өңдөндү. Суук кабар отургандарды көпкө тунжуратты. Биздин өлкө күчтүү. Германияны бат эле талкалап коет, деди бирөө. Биздин өлкө күчтүү. Ошентсе да жакшылыкка алып барбас. Дагы бирөө күрсүндү. Ар ким өзүнүн оюн айткан болуп жатышты. Жоомарт ордунан тура калып, Германия оңой жоо эмес. Жеңерин жеңебиз. Ага шек жок. Бирок жеңиш оңой менен келбейт. Мен жөнөшүм керек. Ата, атыңызды ток бериңиз. Жүр тенти камынайын, деп үйгө бастык. Мен кош бойлуумун. 3 айдан кийин Сыргатай төрөлдү. Жоомарт жөнөрүнүн алдында, тенти, чамам келсе, келип силерди алып кетем. Келбей калсам, өзүң эптеп үйгө барарсың. Согушка кетип калышым ыктымал. Ким билет, деди. Жоомарт аттанып жөнөп кеткенде, узатып турган биздин баарыбызга согуштун каардуу эпкини көңүлгө тиеп, көкүрөккө жете суук рөйү көзгө илгендей болду белем. Үнсүз аркасынан томсоро карадык. Жоомарттын карааны үзүлгүчө эч ким ордунан козголбоду. Мына ушул азыркы Жоомарт өңдөнүп эле эр азаматтардын баары биринин артынан бири каардуу согушту көздөй жөнөп кете беришеби деген ой жүрөктү ээледи белем. Эзелтен бери ата-бабалары жоокерчиликте тынчсыз өмүр сүрүп, нечен кызыл кыргынды башынан өткөрүп, жоодон жүрөгү калган элге бир гана согуш деген сөз көптү айтат го. Ушул күндөн тартып адамдардын маанайы басыңкы, көңүлдөрү соз, жүрөк сүнүшкөн кыяс пайда болуп, ачык көрүнүп турду. Айланада адамдардын көңүлүнө коштолуп, томсоруңку тартты. Менин эси дартым Жоомартта болду. Жоомарт ушул кетиш менен эле согушка жөнөп, бизге кайра көрүнбөй калабы деген ой башыма сыйбады. Күнүгө жол карайм, кабар күтөм. Күтүү өзү кандай? Ал эми белгисиздикте, тынчсыздыкта күтүү андан кыйын го. Бир күнү атам жакага кетти. Максаты согуш жөнүндө ачыгыраак бир нерсе билип келүүгө. Көбүнчө Жоомарттан кат кабар болуп калабы деген ой эле. Бирок атам Жоомарттан эч кабарсыз келди. Согуштан бир аз кабар угуптур. 18 жаштан өйдөкү эр азаматтардын баары эсепке алынып, алды армияга жөнөтүлүүгө даярданып жатканын айтып келди. Атам чөгүнкү айтты. Мен атама үйгө Фрунзеге кете беришимди кеңеш эттим. Атам Жоомарт кабарсыз кетпесин, андан кабар болгуча тура турушумду туура тапты. Жоомарттын кеткенине 10-15 чакты күн болуп калган. Адатымча дөңчөдө жол карап отурган элем. Кечки кой салып жаткан. Төмөндөн шайдоот чыккан караан көрүндү. Караан эмнегедир көзүмө жылуу учурап, жүрөгүм ойной түштү белем. Чыккан караан канчалык шашкан мүнөздөнгөнү менен мага ордунан жылбагансыйт. Кантип жылбасын? Өңгө түшкө окшоп Жоомарт келип калды. Эне мыйлап жалынып жалбарып, суу тегеретип чачып жатты. Кубаныч биздин үй бүлөнү гана эмес, бүт айылды бөлөй калды. Канча күндөн берки үрөйү учуп турган адамдардын суз кабактары жаркырап ачыла түштү. Согуш токтоп, Жоомарт кайтып, жакшы кабар алып келгендей сезим жүрөктөргө келди белем. Аялдар саап жаткан койлорун ташташып, айылдаштардын баары биздин үйдүн жанына чогулуп калышты. Жоомарт уккан билгендерин аларга толук баяндап берди. Көп узабай Фрунзеге жол тарттык.
Мына ошол мезгилди чагылыштырып, ошол күндөрү Жомарттын белгилүү көл үстүндө аттуу ыры жаралды. Бул ырды кыска көлөмдө поэма катары караса да болот. Ал ыры мындайча башталган. Ай жарык, нурга батып турган асман, ак мөңгү күлүмсүрөйт алыс жактан, салкындап уктабастан ойго батып сапарда көл үстүндө меңгел аткам. Көңүлүн адамзаттын көккө сүрөп, көйкөлүп көл козголуп турду чалкып, кагылып тууган элим тууган көлүм, кайрылып келип кеттим тузуң татып. Толкунуң тоот чочутуп жардан ашып, тозосун кучак чайып көксөп келсем, асмандын жылдыз айын талашкандай аркайган күнгөй тескей тоонгандай. Дала ер бизден мурун өткөн тура, дайрадай душман канын төккөн тура, балдарың арстан жүрөк кыраан чыккан, башынан сен ысык көл шумкар уя. Элиң бар, элкен желдей күн өткөргөн, эзелден эркин төрдө өмүр сүрүп, эсирип каптап кирген кара жоого эч качан жалбарбаган тизе бүгүп. Ай батты, ашып тоодон келбечүүдөй, ашынды аз отолкуп тилге кирбей, пароход чайпап термеп келе жатты, баягы байкуш энем бешигиндей. Биз Фрунзеге келгенде баягы мен жазда тоңго кетип жаткан мезгилдеги жашыл бактырактын көлөкөсүндө көйкөлө тартып бейпиленүү жай жаткан шаар эми көзгө башкача учурады. Көчөлөрдө шашкалаң мүнөз, сумсайын кадамдар, эмнегедир шаарсыз, комсоо көрүндү. Биз турган Дзержин көчөсү өйдө, вокзалды көздөй тизилип, шартылдай басып бараткан эр азаматтар. Аларды көргөн Жомарт, мен силерди үйгө киргизип коюп, аскер комиссариатына барып келейин, мени да издеп жатышпасын деди. Аскер комиссариаттан чакырык кагаз келмейинче жайыңызда иштей бериңиз дейт. Атам санасы чыдабай бир бээсин минип алып келип калды. Ал бээни бизге союп бермекчи экен. Жомарт аскерге кетип калса, бала чакасына үнөм болор, жана ал кеткенче ооз тийип калсын деген ой менен ал бээни Мукай Элебаевдин отун сактаган сарайынын ичинде сойдук. Үч эркектин үчөөнүн тең эби жок. Негизинен байкуш энем эптеди. Жомарт Тентибай, атам жакшы кылбадыбы? Эми жазуучулардын баарын 2-3 бөлүп чакырып коноктойлу. Заман минтип калды, кимибиз калып, кимибиз кетебиз, кимибиз кайра келип, кимибиз келбейбиз. Болжо кыйын. Азыр мен үйдө турган кезде колумдан даам берип калайын деди. Мен макул болдум. Атам да кубаттады. Атам 3-4 күндөн кийин кетти. Атамды жөнөтүп коюп, бир аз камынып, конокторду чакыра баштамай болдук. Биринчи топ конокторду чакырып, экинчисине камынып жаткан күндөрдүн биринде Жомартка чакыруу кагаз келди. Даярдыкка бир гана күн мөөнөт берип, экинчи күн Ферганадагы космонавтты даярдоочу мектепке Жомарт жаңы кийимдерин кийип жөнөп кетти. Аны Мукай, Бурулча жеңе, мен үчөөбүз гана узаттык. Кулубек 2 жашта көтөрүп чыкканбыз. Жомарт поезддин вагонунун эшигинде турат. Кулубек колун сунуп ыйлап жатты. Ал паровоз жөнөргө жакын гудок берген сайын чаңыра бакырат. Жомарт өңү бузулуп, көзүнө жаш келип аны карайт. Поезд жөнөп кетти. Мен ыйлоодомун. Мукай бир топко үнсүз Кулубекти көтөрүп келе жатты да, ушинтип артыңдан балаң ээрчип ыйлап калганда жакшы тура деп койду. Бурулча жеңем экөөбүз үндөбөдүк. Эмнесин айтасың? Жомарт 3 ай чамасында старший политрук деген наам алып, окууну бүтүп, Кыргыз согуш комиссариатынын карамагына келди. Бул 1942 жылдын жаз айлары болчу. Мукай менен Жусуп да Фрунзедеги пехоталык окуу жайында окуп жатышкан. Жомарт аларга барып жолугуп, Жусукеге кубанып келди. Тенти билесиңби, баягы Жусуп жок, кадимки эле келишкен тыкан жигит болуп калыптыр. Мен чакыртсам келип, окуу жайынын дубалынан секирип кетти деп. Жомарттын Жусукенин мындай зыңкыйган жигит болуп калышына кубанычынын негизи мында болчу. Баары белгилүү залкар акын Жусуке кийинки жылдары ичкилик оорусуна дуушар болуп, чыгармачылыгы аксап, өзүн таштап жиберген эле. Анын мындай акыбалга келгендигине Акниет жакын жолдоштору өтө кейиштүү болчу. Биздин үйдө Жомарт, Мукай бир канча жолу ичкиликти койдуруу аракетинде сүйлөшкөн учурлар болду. Жусуке муккусу келбей, арагыңарды аяп жатсаңар үйүңөргө келбей эле койдум деп булкулдап кетип калган күндөр да болду. Бир күнү Жомарт өтө кабарыңкы келип кейиди. Жусукем ушундай акыбалга жетмек беле. Кимдин оюнда бар эле ушу кишине ушундай болот деген. Азыр келе жатсам, Жусуп алдымдан чыкты. Ушул жаанда көйнөкчөн, жылаң аяк жанагы Держинскийдеги будканы көздөй дикилдеп жүгүрүп келе жатыптыр. Жомарт, тамак алып бербесең курсагым ач деди. Алып берип, тезирээк үйгө кетиңиз, эми эч жакка чыкпаңыз деп үйүнө киргизип койдум. Ушинтип капаланды. Кеч күз болуп калгандай мезгил эле. Эртеси эртең менен менден акча алып кетти. Гүлсүн жеңе ошондо басмада иштечү. Жомарт Гүлсүндү чакырып алып, колуна акча берип, Жусукеге кийим сатып берүүсүн суранат. Гүлсүн жеңе эртеси базарга барып, тела грейка, ботинка сатып алып берген экен. Бир аз күндөн кийин Жомарт экөөбүзгө Жусукем жолугуп калды да,
Жомарт, рахмат. Мына Гүлсүн сенин акчаңа кийим сатып берди. Кийин гонорар алып калсам акчаңды берем, деп койду. Жомарт: ой Жусуке, ошо да кеппи. Менде болсо сиздики, сизде болсо меники. Анын эмнеси бар, деди. Мына ушундан кийин жарым жыл чамасында улуу ата мекендик согуш башталды. Бир күнү Жомарт Жусуптун зыңкыйган жигит болуп калганына кубанганын, аскер тартибине көнгөнүн айтып, анан мага согушка жибербей алып калышса жакшы болор эле. Согуштан аман кайтса жакшы, кайтпай калышы да мүмкүн. Жусуп кыргызга ар күнү эле туула бербейт да. Бирок бул согуш кимди аяйт? Баарыбыз кетебиз да. Баарыбыз да Мукайга кыйын. Бул бечара эч нерсеге эби жок. Калем кармоо үчүн гана жаралган киши. Кантип мылтык кармап согушаарын билбейт. Адам баласынын башына келсе баарын көтөрөт, баарын жасайт, деп ойлуу муңайды. Бир аздан кийин алыга мүмкүн болсо Мукайды эптеп бошотуп калсаңар жакшы болор эле. Баарыбыздын аксакалыбыз, өзү да энөө киши. Биз жаштар баарыбыз баралы. Эл жерди коргойлу десем, кимди алып кимди коюшту военкомат өзү билет да. Элдин баары кетип жатса алып калабыз деш кандай болот, деди. Анын антип айтаарын билгем. Молдагазга да айттым. Ал көрөбүз го иштин жайын азырынча билбейм, деди. Балким ал эки аракет жасар, дедим. Жомарт Токмок шаарында түзүлгөн дивизияда бир канча ай кызмат өтөдү. Бир күнү үйгө келди. Дивизия майданды көздөй жөнөтүлүп, Жомарт Ташкентке Орто Азиялык аскерлер комиссариатынын карамагына дайындалуу буйругун алууга жиберилет. Үйгө бир түнөп, эртеси Ташкентке жөнөп кетти. Ташкенттен дайындоо буйругун алып, туура согушка кетерин айтты. Жомарт Ташкентте бир ай чамасы ОРКдан дайындалуу буйругун күттү. Биз менен Москва аркылуу сүйлөшүп турат. Ар жолу эртең бүгүн дайындоо буйрук келип калышы мүмкүн. Балким телефон чалууга мүмкүнчүлүгүм келбей кетип калышым ыктымал. Кетип калсам аман болгула. Балдарды жүтөт бекем бол байкушум. Жеткен жеримден кат жазам дей турган. 10 чакты күнчө Жомарт жоопсуз болду. Согушка жөнөп кеткен билем, качан кат кылар экен деген ойдо сынаркоодомун. Бир түнү балдарды уктатып коюп, ыйлап отуруп уктап кеткен экенмин. Эшикти бирөө катуу тарсылдатып каклагандан чочуп ойгонуп кеттим. Жомарт келет ойдо жок. Бир алды ким экенин түшүнбөй коркуп кеттим. Апкарып үн чыгара албадым. Анан эшиктен Тентибай, мен ач деген Жомарттын үнүн угуп, кандай эшиктин алдына жеткенимди билбейм. Эшикти ачып Жомартты көрүп кучактаган экенмин. Мындай кезигишүүнүн эмне экенин башынан гана өткөргөн адам сезет. Өлүмгө кетти деген кишин күтпөгөн жерден үйүңө келип турса кандай болот? Москвадан дайындоо буйруктун ордуна аскер кызматынан бошотулуп брон келиптир. Көрсө, Москвага жиберилген Жомарттын делосунан анын акын экендиги билинген соң, жалпы Союздук жазуучулар союзуна кайрылышат. Алар Жомартты брон берип калтыруу зарылдыгын билдиришет. Кийин СССР жазуучулар союзунун Орто Азия боюнча адабий консультанты Файызова мага Жомарт дүйнөдөн кайтып кеткенден кийин Фрунзеге бир келишинде айткан. Бир күнү Фадеев мени чакырды, барсам, ал кыргызский поэт Бакамбаев: Жомарт подлежит бронированию. Как вы думаете? Из УРК звонили, деди. Мен айттым: конечно, большой поэт и драматург, живой классик кыргызской литературы. Александр Александрович менин көзүмчө телефон чалып, Жомартка брон керектигин айткан. Анан ал мага дагы кимдерге брон керек, кыргыз жазуучуларынын спексин түзүп берүүнү тапшырды. Элебаев, Турусбеков, Үмөталиев жана башкаларга брон кечигип калды. Алар согушка жөнөп кетишкен экен. Кайда экени белгисиз болуп табылбай калды. Ошентип Жомарт Советтик Кыргызстан, азыркы Ала Тоо журналынын редактору болуп иштеп калды. Согуштун каары баардык жактан аябай кыса баштады. Эртеңкини көп ойлобой энө, бапыраң жашаган эл тамак аш, кийимгече, отун суунун запкысын бат эле жылайланбай тартып калышты. Каатчылык ар бир үйдүн эшигин каккылоодо. Кайбирлеринин эшигинен кирип төрүнө аттоодо. Алыкул Осмонов Балтыр Бешик кызынан ажыраган аз келгенсип, жары менен оту үйүшпөй, жалгыз илдет менен аякташ болуп отуруп калган кези Жомарт ататынча карабаластап шашмалуу келип: Тентибай, электроплитаңды алып кулга берели. Байкуш чай кайнатып ич албай калыптыр. А мен кантем? Улам эле печка жагып отуруш кыйын да. Жаш балдарым болсо, кашаны эмнеге жасайм? Примуска керосин табылбаса, ушинтип ыйлактап жибердим. Жомарт эмне кылаарын билбей токтоло калып: Кой, Тентибай, бизге эч нерсе эмес. Өзүм отун жарып, от жагып берип турам. Алыкул байкуш учук оорлуу жана жалгыз, деди. Мен кыйылып туруп, алып барып беришине макул болдум. Жомарт сүйүнүп алып кетти. Тамак ашка карточка болуп, элдер ар түрлүү магазиндерге бекитилип, азык-түлүк ала баштаганбыз. Биз Совет көчөсүндөгү 33 дүкөнгө бекитилдик. Бир айга 7-8 килодой эт тиет. Бир күнү Жомарт айтты: Тентибай, кедейдин бир тойгону байганы. Ушул этиңдин баарын салгын. Алыкул, Өмүркул, түгөл байларды чакырып даам берели. Ошол бечаралар эт көрбөй отуруп калган өңдө.
деди. Баягы 1 айлык норманы бүт салып, аларды чакырдык. Тууралган эт желип аяктап калган кезде эле Алыкул бошогон табагын, кашыгын алып бөлмөдөн чыгып кетти. Бир аздан соң мен артынан ашканага кирсем, плитанын үстүндө кайнап турган чайнектеги сууну алып, кашык табагын чайкап жатыптыр. Мен чочуп кетип, Алыкул коюңузчу, мен өзүм эле жуйм, деп шашып калдым. Жок, мен өзүм жакшылап жууп койдум. Жаш балдарыңар бар эмеспи? Деп үстөлгө кашык, табакты коюп чыгып кетти. Мага бул кылыгы жүрөгүмө сайыла түштү. Аны өтө аяп, көңүлүм бузулуп турсам, Жомарт кирип келди. Мен ага айттым. Жомарт, ошентиби, алдабай кушумай, деп кейип кетти. Аркасынан кирдим. Жомарт Алыкулга жылмая карап, Алыкул ой өтө эле аристократсың, баарыбыздан аристократ сенсиң, деп койду. Алыкул жылмайып үн чыккан жок. Отургандар бака шакы болуп жатышып, бул сөздү эле салышкан жок. Бирок окуя Жомарт экөөбүздүн тең көңүлүбүзгө орноду элем. Көп узабай Алыкул баягы биз берген электр плитаны кайра алып келип, мен дагы ушундай плита сатып алдым. Силерге деле керек. Жаш балдарыңар болсо, деген эле. Бирок кийин электр плитаны да пайдаланууга тыюу салынды. Ал эмес, чаанда бир гана бөлмөлөрдө атайын уруксат менен электр лампасын жагууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Алыкул байкуштун да чырагын кесип кетиптир. Араң уруксат алып бердим, деп да бир жолу Жомарттын айтканы эсимде. Бизге электричествону калтырган. Биздин ашканабызда Ленинградтан эвакуацияланып келген бир санитарлык врач аял уулу менен турат. Аларга боор ачып чырагын кестиртпей койгонбуз. Жомарт көп убак кечинде эле иштетмекчи болуп отурганда жалп этип чырак өчөт. Ал туталанып, капаланып иштебей калат. Ал кошунабыз ашканаларды тейлейт, тың турат. Көрсө тааныш монтерлорду пайдаланып, Джон спираль койдурган чоң электр плита жасатып алып, лампанын патрону аркылуу пайдаланат экен. Ал күчтүү плитага туруштук бере албай, эски провод, же лампа, же пробка күйүп кетет тура. Минтип булардын азабын да аябай тарттык. Кокусунан мен көрүп калып айттым. Убада берип алуу эле бирок пайдалана бере турган. Бирок сейилдеп калды. Турмуштун кысымынан чыккан бир окуяга токтолгум келет. Самын маселеси өтө каат. Айрыкча жаш балалуу кишиге самын кааты кыйын да. Сөксөлдүн гүлүн чылап коюп, суусуна кир жуйбуз. Сөксөлгө жетүү да кыйын. Жомарт иштеген жериндеги аялдардан угуп келгенбе, бир күнү Тентибай, редакциядагы иштеген аялдар айтышты. Базарда нанды самынга алмашууга болотмуш. Мен нан жебей эле койдум. Менин нормамды жыйнап туруп, 1-2 бөлкө алып барып, самынга алмашып алган. Бир бөлкөгө бир тоголок самын беретмиш, деди. Жомарттын тили менен 2 бөлкөнү көрсөтө, торбаштыкка салып базарга бардым. Муунум калтырайт. Тез эле алмашып кетип оюмда. Кире бергенде эле бир шапылдаган кара чач, кара көз аял келип, самынга алмашпайсыңбы деди. Ооба десем эле шаштыра баштады. Бул эрте болгон. Шашла алып бердим. Сумкасына салып алып эле жөнөй берди. Мен шашып, "А самынчы? Самынды бербейсизби?" дедим артынан ээрчей. Тигил аял кайрылып туруп эле кыйкыра баштады. "Какой тебе мыло, спекулянтка? А сейчас милицию позову. Ах ты спекулянтка" деди. Бүткүл дүйнө мени карагандай туюлуп, жер астын үстүм болуп кетти. Базардан кандай бурулуп чыкканымды билбейм. Ыйлаган боюнча үйгө карай жөнөдүм. Тигил аялдын үнү кулагымдан кетпей, ээрчип келүүдө. Үйгө учуп жеттимби билбейм. Келип, ызам ичиме батпай, өксүп ыйлаганга кирдим. Телефон шыңгырады. Алсам Жомарт. "Тенти, сен үйдөсүңбү? Базарга бардың беле?" деди. Мен өпкөмө батпай, "Ооба, нанымды бир аял тартып кетти", кыйкырып, шермендемди чыгарды дедим. "Ыйлаба, азыр келем", деп трубканы койду. Анан байкушум учуп жетти окшоду. Демейде шамдагай жүргөн кургур бир заматта келип калды. Мен болгон окуяны айттым. "Сени кыргыздын аялдарынан ким көрдү эле?" деди. Мен эч кимди көрбөгөнүмдү айттым. Менин көзүмө бирөө көрүнгөндөй болуп турбу? Жомарт мени кучактап, "Байкушум ай, оңбогон гана согуш-ай", эркелетип сооротууга аракеттенди. Өзү да көзүнүн жашын сүрттү. Анан "Ыйлаба, самын таап берем" деди. Мен бир аз соолуккан соң Жомарттын кайдан билгенин сурадым. Ал мындайча айтты. "Бир кыргыз аял телефон чалып, аялыңды нан сатып жүргөн жеринен милиция кармап кетти, барып куткарып ал" деп илип койду. Эмне экенимди билбей калсам болобу? Атаңдын оозурайын. Ким экенин билсем, мени атып жиберсе да оозун талкалар элем. Атып да салат болчумун, деп дайынсыз аялды сөктү. Ким экенин билсем деп кыжырланды. Бирок билбей кетти. Мен кийин Жомарттын көз өткөн соң гана кимдер экенин билдим. Ошол күнү Кыргыз Мамбасында иштеген бир аял экинчи редакциялардын биринде иштейт. Экөө базарда жүрүшкөн экен. Менин окуяма күбө болуптур. Келип эле алар менен бирге иштеген эстүү токтоо аялга айтышат. Жомартка телефон чалмай болушат. Берки аял тыймакчы болсо болушпайт. Жомарттын жүрөгүн түшүрүп, жинине тийип, тентисин бир токмоктотолу дешип. Жанагы Жомарт айткандай телефон чалышат. Андан соң
Жөн эле Жомарттын оозуна сөз кирбей калды. Эс ой түштү белем. Эми барып тентисин сабайт. Ха. Боорлор катып күлүшөт. Ушуга күбө болуп мага кийин айтып берген аял Али да бар. Тигилекөө да бар. Мен муну укканда өзүмчө таң калдым. Ушул эки аялга менин эч зыяным тийбеген. Жолубуз деле кайчылашпаган. Ал гана эмес, беттешип нардашып сүйлөшкөн адамдар деле эмес элек. Мынчалык неге кезеништи? Эмне үчүн адамдар мынча заар келишет? Жомарттын канын бузгандай, ал буларга не жасаптыр? Анын жанын кейиткенден не пайда табышты? Ушул суроолорго жооп да таба албадым. Ал ойлордун түбүнө да жете албадым. Ошол аялдарды көргөн сайын жанагындай суроолор, ойлор кайра келет. Бул сезим ошол мезгилдерде болгон. Андан бери көп жылдар өттү. Эми алардын ал жоругу мага кандайдыр бир шайкелең жаштыктын гана тентек кыялынын учкуну сыяктуу сезилет. Бирок эмнегедир кезек-кезек кылт этип ойго түшөт. Жомарт убадасы боюнча бир күнү Смаршмеев экөө толгон самын көтөрүп келишти. Самындар да самынга окшобойт. Түсү жашыл, былжырап жумшак. Жомарт бапыраңдап: "Мына Тентибай, эми көпкө чейин самындын азабын тартпайсың. Биринчи аптекада иштеген Зельфершев досума барсам берди. Шкафтын үстүнө жайып койсоң кургап калат. Жаңы эле заводдон чыккан билем суу экен. Смар, сен да калгын. Баарыбызга жетет. Зельфершев досум керек болсо дагы бермек болду", деп сүйүнүчү койнуна батпай улам терин шыпырат. Газетке уруп Смарга да бир канча тоголок бердим. Майдараак самындар экен. 2-3 тогологу биригип, мурдагы самындардын бир тогологунча болот. Чынында ушул эле Зельфершевдин самындарынан кийин самын каатчылыгын тартпадык. Жайкысын энем менен киченем экөө шакар өчүрүшүп, кыргыздын кадимки кылымдап сүргөн кара самынын жасап берип турушту. Жомарттын түйшүгү көп, тердеп кургап гана жүгүрүп жүрөт. Өзүнүн чыгармачылыгын гана котормо ишин бияка коелу. Котормо демекчи, ошол мезгилдери Абайдын бир томдук ырларын которуп жүргөн. Басмадагылар менен сүйлөшсөм, азыр аны китеп кылып чыгарар мүмкүнчүлүгүбүз жок. Кагаз тартыш дешет. Машинкага бастырып койдум. Качан болсо да чыгат да деген. Кийин көз өткөн соң ошол котормо дайынсыз болду. Үйгө алып келген эмес. Ошол иштеген жеринде кабинеттин столунда калып жоголгонун же басмага өтүп жоголгонун билбейм. Согушта жүргөн курбуларынан кат келип, алардын эсен соо жүрүшүн билүү ал үчүн майрам. Байкушум, аман жүрүп жаткан тура деп улам кайталап катты окуп кубанат. Алардын каттарына жооп жазып, ырларын журнал, гезитке, басмага даярдап чыгаруунун ар качан аракетинде болот. Өзү редактор болуп турган Советтик Кыргызстан журналын Кубаныч Акаев экөө гана чыгарат. Башка кызматкерлери жок. Күндөрдүн биринде кечке маал кара терге түшүп, шашып келди да: "Суамбердиевдер согушуп жаткан армияга кыргыз элинен белек алып кетип жатыптыр. Темиркул жүргөн дивизияга барышат экен. Командирине бул жерден кат жаздырып алдым. Берип келейин. Поезд кетип калбаса экен", деп шашып жүргөн боюнча кетти. Бул жөнүндө Тургунбек Суамбердиев ушул күнгө чейин ар качан айтып да жазып да жүрөт. Ал мындай дейт: "Биз кетип жаткан поезд Фрунзе вокзалынан жөнөп, Бишкек станциясына барып токтоп турган элек. Менин атымды чакырган үнү кылды. Чыксам, Жокен вагондордо жүргөн экен. Вагонго кирип келип, рас болбоду, жетишип калдым. Кат араң кечинде колго тийди. Ушул катты Темиркулдун командирине өзүң тапшыр. Бул өтө маанилүү кат деген эле. Көл шал түшүп тердеп трен тигип дем ала албайт. Көрсө Фрунзе вокзалынан Бишкек станциясына чейин жөө жүгүрүп жетиптир", деп калчу. Каттын текстин Жомарт өзү жазып даярдайт. А катка Кызыл Кыргызстан газетасынын редактору, Кыргызстан борбордук комитетинин мүчөсү Дөгүдүровдун колу коюлган. Каттын мааниси Темиркулдун кыргыз адабиятындагы ордун, анын таланттуу акын экендигин, анын согушта жүрүп жазган ырлары газет, журналдарга үзбөй басылып, душманды жеңүүгө элди үндөп жатат деген ойлор айтылат. Тургунбек Суамбердиев арасында болгон кыргыз өкүлдөрү Новороссийскийде согушуп жаткан 18-чи армияга келип, элдин белектерин тапшырышат. Өкүлдөрдүн урматына армиянын командованиясы кабыл алуу кечесин өткөрөт. Ал кечеде Покрышкин да катышат. Кечедеги согуш кызматкерлеринин ичинде жалгыз капитан наамдагы Темике отурат. Суамбердиев ошол жерде катты тапшырат. Жомарт катты алган күндөн баштап тынчы кетти. Темиркул кубанып калсын. Ушул сөз Жомарттын өзүнө таандык эле. Дайыма айта жүрчү. Калемдештеринин газет, журналдардан дурус ырларын окуп калса да кубанып калсын, куттуктап коеюн деп, бирөөлөрдүн жакшылыгы болуп калса да куттуктап коеюн, кубанып калсын, бир жакшы нерсе болсо да ушуну белек этип коеюн, кубанып калсын, чакырып сыйлап коелу, кубанып калсын. Экинчи ага таандык ушул сыяктуу көп колдонгон сөзү жыргап эле. Жыргап отуралы, жыргап эс алалы, жыргап сүйлөшөлү, жыргап жейле, жыргап угалы, жыргап көрөлү жана башка. Жомарт Кулубекти жетелеп, экөөбүз менен күнүгө вокзалга поезддин келер маалында чыгабыз. Айтор бир канча күн тосуп жүрдүк. Бирок Темике бизге тостурбай түн ичинде келди окшоду.
Темикенин келиши Жомарт үчүн майрам болду. Ушунчалык кубанып, көңүлү көтөрүлүп жүрдү. Темике кеткенде өзүнүн гимнастерка костюмун Жомартка белекке таштап кетти. Жомарт аны кастарлап илип коюп, келген кишинин баарына көрсөтөт. Темике мага белекке берип кетти деп. Бир күнү Медин Албаев келди. Ал кандайдыр бир жерден талон алып, ошол талонго кара момозуйдан же трайкебе тигилген гимнастерка алыптыр. Ошого кубанып Жомартка көрсөткөнү келиптир. Медин чечинип кийип, кандай жоке, жакшы бекен, жарашабы десе, ал жакшы экен, өзүңө туура келди, менин да ушундай гимнастеркам бар, азыр сага көрсөтөм деп төркүйгө барып чечинип, баягы Темикенин гимнастеркасын кийип чыгып, мына жакшы бекен деди. Медин тегерете карап, о, сиздики шерсть тура, бир аз гана кичирээк экен десе, Жомарт эч нерсе эмес, тура эле деп чолтоюп турган кыска жеңин ылдый тартып коет. Менин болсо булардын ушундай бала кыялдарына күлкүм келди. Медин, Смар, Кубаныч жана башка жаштар көп келишчү. Жомарт зерикпей алар менен сүйлөшүп, күлүп отура берчү. Бир мезгилдери энем келип биз менен туруп калды. Ал Жомарт ушул жаш балдар менен эле кечке сүйлөшүп күлө берет. Тең туштан бетер кызык деп койчу. Ошол Медин гимнастеркасын көрсөтүп мактанып кеткенден кийин көп узабай бир түндүн ичинде эле биздин эшикти бирөө аябай ургулап, ыйаралаш үн менен жоке деп бакырды. Жомарт чашып эшикти ачты. Өгүзчө өкүрүп ыйлаган Медин, бети башы, көйнөктөрү кызыл алакан. Жомарт чашып, акырын балдар уктап жатат, ойгонушат деп жетелеп ашканага алып кирип кетти. Экөө кобур соору болуп жатты. Медин көптөн соң соолугуп, үнү чыкпай калды. Бир окумда Жомарт келип, Мединди Жакишев менен Саманчын токмоктоп коюшуптур, жуунтуп жаткырып койдум деди. Менин эмне үчүн токмоктошот алар деген суроомо, бу дагы жаткан тентек, жиндерине тийген да деп койду. Башка эч нерсе айткан жок. Эртеси Мединге Жомарт өзүнүн көйнөктөрүнүн бирин кийгизип алып, жүр сени өмүр кул тазабек менен жараштырып коеюн, сен кечирим сура деп ээрчитип кетти. Ал жарашпайм, эми алар жөнүндө анекдотту аябай чыгарам, шылдыңдап ыр жазам, акмактарын чыгарам деп туураланып жатып, акыры Жомартты ээрчип кетти. Жомарт бир окумда келди, Медин келген жок. Жараштырдыңбы деген суроомо, кайда барышат жарашпаганда деп жылмайып койду. Жомарт өзү сөздү бетке айтып, курбуларына катуу тамаша жасачу, бирок өзү ызакор, ар нерсени жүрөгүнө жакын ала турган, сөзгө да тез жыгылчу, тажаламай анда болчу эмес. Гапаратиев согуштан кайтты. Жомарт аны угуп өтө кубанып, мага сүйүнчүлөп, мен Гапарды таап, учурашып келейин деп жүгүрүп кетти. Кечке маал сабырсыз кайтты да, Капарды көрдүм. Мен анын аман келгенине аябай жаным кубанып жатсам, ал мага согушка барбай эле шинелди кийип алыпсың да деп тамашалады. Жомартка токмок дивизиясында кызмат өтөп жүргөндө берилген аскер кийимин өзүнө калтырган, жылуу сырткы пальтосу жок болгондуктан ошол шинелди көп мезгилдер кийип жүрө турган. Бир кара бастондун пальтосу бар болчу, ал эскирип калган. Денисовго аңтарып жеңил пальто жасатып алган, анысын аягансып жүрүчү. Денисов опера жана балет театрынын башкы портнойу эле. Согушка чейин да, кийин да интеллигенциянын көбү кийимди ушул кишиге тиктирчү. Колунан көр төгүлгөн адам болчу. Ошол кара бастон пальтосун аңтарып тиктирип кийип келе жатса, кимдир бирөө Жомартка жолугуп, "Эй, жоке, бул пальтону кайдан таап алдыңыз? Сонун экен" дейт. Жомарт аны тамашалап, мени Кыргызстандын тышкы иштер комиссариатынын наркомдугуна дайындоого даярдап, ушул пальтону тиктирип беришкен деп коет. Ал сөз шаарга шамалдай тарайт. Ошол кезде тышкы иштер боюнча наркомат жаңы уюштурулуп жаткан. Кээ бир республикаларда көрүнүктүү жазуучулардан нарком коюлуп жатыптыр деген сөз да бар эле. Ошондуктан Жомарт нарком болот эмес деген сөз аралап кеткен. Жомарттын мүнөзү жайкын күн сыяктуу өтө ак көңүл адам болчу. Арадан күн өтпөй ишинен телефон чалып, "Тентибай, бүгүн бир дурус тамак жасап койгон, Гапаратиевди чакырып койдум" деди. Мен ичимден, ак көңүл байкушум, тарынгандай кыязы бир суткага жеткен белем. Ойго келип, эптештирип бир нерсе даярдадым. Турмуштун оор кези. Гапар жөнүндө Жомарт көп айтып калчу. Бирден бир художник эле ушул бечара, аман келсе экен деп. Мен Гапарды биринчи көрүшүм. Кандай неме болду экен дегендей кызыгуу бар. Гапарды көргөнүмдөн соң, "Жомарт, айтыйың мышмыйган эле сары неме тура, көтөрө салып эле жатчу элең" десем, "Сары болгону менен жакшы сүрөтчү" деп ормуя тиктеп койду да кайра жылмайып, "Эмне акын менен сүрөтчүнүн баары эле мендей болот дедиң беле?" деди. "А сен сулуусуңбу? О, кыздардын баары коюлуп түшкөн мурдуңдан деп ырга кошуп жүрбөйбү?" деп өзү аябай каткырды. "О, мактанчаак байкуш" деп мен да күлдүм. "Күлбөй эле кой. Баягы күнкү суу саткан аял айтпадыбы? Жомарт экөөбүз киного барганбыз. Күн ысык. Бир стакандан суу алып ичип турсак, суу саткан орус аялыңыз сулуу экен" деп калды. Анда Жомарт, "Мен деле сулуумун" деп жооп берген.
Анда ал жылмайып, ооба, сиз дагы соло жигит экенсиз деген болчу. 1943 жылдын жайында адатыбызча тоңго кеттик. Барсак Айтиевдер ошол жакта экен. Анткени Гапардын жары Гапита ошол тоңдогу орто мектепте мугалим болуп кызмат өтөчү. Ал мектеп азыр Бөкөнбаев атында. Мен Зайнидин аттуу уулума кош бойлуумун. Гапарлар менен катташып, Жомарт айткандай жыргап калдык. Ал гана түгүл, анын атактуу Фронттон кат аттуу картинасынын жаралышына күбө болдук. Ушул картинадагы тартылган адамдар менин жакын агаларым Чочой, Майрык, Чочойдун байбичеси жана кат окуп отурган келин Абдыке туугандарыбыздын жары. Ал жеңебиз Кара Торунун сулуусунан келген келишимдүү адам. Картинасынын негизги каарманы болууга татыктуу болуусу менен художниктин көңүлүн бурду. Картинадагы көкөр менен чөйчөк атамдыкы. Биздин кыштактын чыгыш жаккы четинде айдалган буудай эгиндин арасында тартылган. Ал кыштак азыркы Бөкөнбаевдин атында Тоң районунун борбору. Бир күнү эки үйүбүз көлдүн жээгине барып сейил куруп, эс алууну ойлоп, колхоздон бир арык ат араба сурап алып, казан аяк чийки эт алып кеттик. Начар жолдо араба менен жүрүп көрдүңөр беле? Арабага салынган чөп деле акыбалды көп жеңилдеткен жок. Кош бойлуу, ай күнүмө жакындап калган менин абалым баардан артык. Иши кылып, көлдүн жээгине жетип, аттарды арабадан чыгарып отко коюп, таш тулкага казанды асып, суу ысыган соң эт оролгон дасторконго карасак, өзү калып эти жок. Араба бийлеп келе жатканда бирден секирип түшө бериптир. Умсунганыбыз ай. Жомарт менен Гапар жайдак атка учкашып, этти издешип кайра кетишти. Биз Гапита экөөбүз куру суу кайнаган казанды карап отуруп калдык. Жана биз келгенде күмүш кымкап жамынып, назданган ысык көл бозомтук тартты көзүбүзгө. Адамдын көңүлү кандай? Көптөн кийин жок издегендер келишти. Мүнөздөрү шылык кыйынкы. Жомарт: эт жок, ит тапканы же киши тапканы белгисиз. Үйгө чейин бардык. Акырында совхозго барып, бир кружкадан пиво ичип, көңүл суутуп кайттык. Буйрубаган эт экен, таба алганга аш болсун деп күлүп койду. Бир аз көлгө түшкөн болдук. Гапар Жомартты эриштип, көлдүн тилке кылаасына барып сүрөткө тартты. Тамаксыз сейилдин көркү анча чыкпаган соң атты арабага кошуп алып, шылкыя тарткан мүнөздө үйгө келдик. Эт эмес, өзүбүз түшүп калчудай болуп, араң барып келген калдырган араба катуу шайкап койдубу, же мөөнөтү жеттиби? Эртеси толгоо кирип, мен аман эсен көз жардым. Ушул касиеттүү ысык көлдүн жээгинде Жомарттын экинчи уулу жарык дүйнөгө келип, кубанычтын көзү чертилди. Бирок бир жылга жетер жетпес мөөнөт өткөн соң, ушул эле касиеттүү көлдүн жээгинде Жомарттын 34 гана жашында кырчын өмүрү кыйылып, кайгынын каардуу көзү чертилерин ким билди? Адамды алдыда эмне күтөт, билбей жашоосу да дурус белем. Анткени адам келечектен аргачан гана жакшылыкты күтүү менен жашоосу да кызык тура. Жомарттын келечектен күткөнү көп да, чоң да эле. Анын ажал менен ар намысы жалпы союздук мамлекеттик сыйлыкка, Сталиндик көрсөтүү максатында орус тилине которуу Винниковго тапшырылып, ал которууга даярданып жаткан. Бул сыймыктуу чоң үмүт эмес беле? Өзү Курманжан Датканын турмушунан алынган ыр менен жазылуучу романды жазууга катуу даярдык көрүп жүргөн. Жомарт чыгармачылык ойлорун мурда көбүнчө Мукай Элебаев менен бөлүшө турган. Ал киши кеткени кийинки жылдары көбүнчө Түгөлбай Сыдыкбеков менен пикирлеше турган болду. Бир күнү Түгөлбай экөө биздин үйдө көпкө маектешти. Жомарт болочок Курманжан романы жөнүндө кандай планда жазылуусун айтып отуруп, мындай деди: Курманжанды көңүлүмдө иштеп жүрөм. Бүтүүгө жакынмын. Көңүлдө бүтсөм, аны отуруп жазып коюшум гана калат. Ушул роман менин чыгармачылыгымда өзүнчө бир белгилүү кырдаал болот. Жалпы эле чыгармачылыгымда бурулуш болуусу мүмкүн. Өзүңөр деле көрөсүңөр, деп өтө толкундануу менен сүйлөдү. Чынында эле Жомарт бир канча мезгилден бери ушул романды жазууга толгонуп жүргөн. Ал эч качан кагаз жүзүнө чыгарманын планын түшүрчү эмес, ал эмес үзүндүлөрдү жазчу эмес, көңүлүндө иштеп чыгып гана отуруп, өлчөмдүү убакта жазып коюучу. Ажал менен ар намыста так ушинтип жазылган. Тагдыр кандай? Мына ушул өтө шыктанып, көп үмүтүн таянган ыр менен жазылуучу романы өзү менен кошо жарык көрбөй кетти. Ошон үчүн Түгөлбай Сыдыкбеков Жомартка арнаган коштошуурунда кан датканы баш кылып, бербейт белең элиңе нечем мурас деп жазылышы ушунда болчу. Мукай менен Жусуп кеткени Жомарт Түгөлбайга өтө жакын жүрдү. Ал өзү сүйгөн сыйлаган кишисин катуу тамашалап, эркелей берчү. Ошондой мамилени Түгөлбайга да жасачу. Мен карточкеге тийген нанымды Тенти менен Кулубекке берем. Сен болсоң Асылгүл менен Арстанбектин нанын кошо жейсиң да. Менин тереземдин түбүнө отуруп кетесиң деп тамашалай берчү. Көтөрүмдүү Түгөлбай боркулдап күлүп жөн болот. Ан сайын Жомарт асылып алат. Түгөлбайдын үйүнө барып, киринем, суу жылытып бергиле, уктайм, төшөк салып бергиле болуп, эркеликке салат. Анысын көтөрүп, ою менен болгон Түгөлбайга ичинен ыраазы. Мага айтып кала турган: Түгөлбай адам, ал азыр чоң роман жазып жатат.
Менимче кыргыз адабиятындагы романдардын жакшысы болот. Байкуш оорулуусуна карабай, турмуштун кысымына карабай көгөрүп иштеп жатат деп коючу. Ошол Жоомарт айткан роман биздин замандын кишилери эле. Кыргыз адабияты үчүн, биздин үй бүлө үчүн каргашалуу 1944-жыл келип калды. Согуш чыккандан берки жыл шан шөкөттө тосулбай калган. Жоомарт аттигинин чоңоюп эле калган карындаштарыма ёлка жасап, чоң майрам куруп берүүчү элем. Эми өзүмдүн балдарыма эч нерсе жасап бере албачу болдум деп. Ушул жаңы келген жылга эмнегедир күрсүнүп койгон. Карындаштарынын чоңоюп калуусу биринчи оозунан чыкты. Биздин колубузда Жожокан жана Токтокан экөө кичинесинен келип, колубузда чоңоюшту. Жоомарт бул экөөнүн жашын 11ден ашырчу эмес. Кайсы мезгилде болбосун бирөөлөр алардын жашын сураса 11де дечү. Бир жолу мен бирөөлөргө 15ке чыкканын айтсам, Жоомарт ачууланып мени кагып койгон. Карындаштарына ушундай мамилесин билишкен Алыкул, Тазабек жана башкалар Жоомартка шакаба жасоого ойлонушат да Түгөлбайды тамашалашмак болушат. Түгөлбай үйлөнө элек кези. Түгөлбай Жожоканга үйлөнүү үчүн сөз айттырды этип, Жоомартты чычалатышмакчы. Жоомарт отурган бөлмөгө келишип, бирөөсү сөз баштайт. Жоке, Түгөлбай бизди ортого жуучу салып жатат. Жожоканды берсин дейт. Качанга эле бойдок жүрөм, өзү болсо үйлөнүп алды. Эми мага да боор ачысын. Жожокан мага ылайык дегенсип жатат, дешет. Жоомарт ормоюга карап, акмакко, наристе балага сөз айттырып. Жожокан 11 жашта эле, акмакко, дейт. Беркилер болбой, жоке, кыз бат эле чоңойт эмеспи? Жожоканды 11де дегениңизге 4-5 жыл болуп кетти. Түгөлбай бат эле 15-16га чыгарып алат. Анча-мынча жетпеген жашын ЗАГСта туралатабыз. Болбойт, наристе балада. Акмакко Түгөлбай, гүл түйгөн акмак. Ушинтип Жоомарт тултуюп, таарынган боюнча ылдый карап, бир нерсе жазып отуруп алат. Тигилер Түгөлбайдын келишин күтүп, экөөнүн урушун көрмөккө отурушат. Бир мезгилде калдая басып түкө кирет. Келип баарына салам айтат да, балпая барып Жоомарттын жакын ченине отурат. Жоомарт Түгөлбайга жылмая карап, Түгөлбай, келдиңби? Түгөлбай, келдиңби? деп коюп, эч сөз айтпай, калыбынча иштеп отуруп алат. Түгөлбай эч нерседен кабарсыз неме момурап, алда отуруп калат. Чоң чатакты күткөн беркилер шылкыя түшүп, Жоомарттын жоругуна аң-таң болушуп, бирине бири карап делдейишет. Түгөлбай менен Жоомарттын каардуу кагылышын күткөн үмүттөрү таш тээп, демдери сууйт.